харам ишти таштаңыздар, жакшылык фарз иштерге бекем болуңуздар, Аллахтын буйругун дайым аткарыңыздар деген тема эмес. Бүгүнкү тема башкаларды ушул нерсеге буйруңуздар. Себеби кыяматта туугандар, өзүбүз мечиттен чыкпай, башыбыз жарылгача сажда кылсак дагы, садаканы ушунчалык калтырбай, үйүзөгө болгон нерсени берип, бир айылды карап койсок деле, бирок жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыя албай кеткен болсок, ошолор менен кошо тозокко түшүп калуучулардын катарында болуп калабыз. Кыяматта Аллах өзү сактасын, ушундай бир шерменделик учур болот. Яума яфиррул мар'у мин ахих ва уммихи ва абих ва сахибатихи ва баних. Кыямат күнү адам өзүнүн бир тууганынан качып калат. Апасынан, аялынан качат, баласынан качат. Эмнеге качат билесиздерби? Жоопкерчилиги ушулардыкы жугуп калбасын. Ушулар өзүнүн көйгөй чечилбей атканынан Аллахтын алдында кыжалат болуп, күнөөсү көптүгүнөн. Булардын дагы күнөөлөрү мага жүктөлүп калбасын деп качат. Бирок качкан пайдасы жок ал жерде. Сөзсүз түрдө моюндан алынат. Айтайын деген нерсебиз, Аллахка чакыргыла, дават кылгыла десе, сөзсүз түрдө бирөөнү токтотуп алып, кээ бир тууганым Аллах Таала намазды буйруган, келип мечитке окуп намаз окуу эмес туугандар. Бул деле Аллахка дават кылыш. Бирок Аллахка чакыруу дегенде бардык нерсени өз ичине камтыйт. Эң биринчи алып келгенде үй бүлөнү фарз намаздарга ойготуш. Баамдатка, пешимге, асырга, шамга, куптанга эң алдыңкы фарз ушул. Кыяматта эң биринчи намаздан суралат. Рамазан убактында сезон келмекти, башка болуп кетсе дагы ишиңди токтот балам. Орозоңду карма, ушул бир ай дем ал. Эгер жумушуң арасында тутам десең, мейли тут деп, ушунун аркасынан айтыш керек, безилдеп айтыш керек. Кийим, мисалы, кыздарыбыз мутабаррижа болуп туруп, жолук салынбай аткан болсо айтыш керек. Мага эчтекенин кереги жок. Ушунун аркасынан жолугуң салын, намазыңды оку, ушул нерсе мага керек деп. Мына ушул эң чоң амр бил маруф. Пайгамбарыбыз үйүнө аш кылып, тагыраак айтканда өздөрүнүн туугандарын конокко чакырып, эң биринчи даватын ушул жерде баштаган. Фаста бима ту'мар ва a'rid anil jahilin деген аят түшкөндө, сага буйрулган ишти ишке ашыргын, жана түшүнбөгөн адамдардан алыс болгон деген аят түшкөндө, эң биринчи пайгамбарыбыз туугандарын чакырган. Анан аларды дават кылган, Аллах Таалага чакырган.